Айнур, эмне болду? Даурен, карасаң, менде эмне бар? Кызык экен. Бул эркиндик статуясынын чакан фигуралары. Булар мында жөн жерден эмес. Бүгүн биз Америка ашканасы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Албетте, бүгүн бизде АКШ элчилигинин айыл чарба боюнча аттешеси Лукас Блауштейн мейманда. Анда коногубузду тосуп алалы. Саламатсыздарбы, амансыздарбы? Кош келиңиз. Даурен, сизди көргөнүмө кубанычтамын. Кош келдиңиз. Анда баштайлы. Лукас, бүгүн эмне тамак жасайбыз? Жана ага кандай азыктар кошулат? Мен толкен кок берүүсүнө катышып жатканыма кубанычтамын. Бүгүн биз жүгөрү жана алма менен чили тогун даярдамакчыбыз. Жүгөрү жана алма менен чили тогунбу? Ооба, тамактын аталышы өзү ушундайбы? Ооба, аталышы ушундай жөнөкөй. Бизде тамактардын аталышынан эле ал кандай аш экенин билүүгө болот. Аталышы креативдүү эмес. Болгону кандай азыктар кошулаарын айтып турат. Эстеп калганга оңой экен. Чын эле. Бул тамактын тарыхы тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, эмне кылуу керегин айтсаңыз. Биз сизге жардам берели. Бул тамакты ар ким аргандай жасай берет. Муну тандаганымдын себеби бул аш өзүм толуп өскөн Техас штатынан келип чыккан. Алдыңыздарда ковбойдун өзү турат. Калпагыңыз окмуш экен. Техаста толуп өскөнсүзбү? Ооба. Бизде чыныгы техастык мейман. Чилинин мекени Сан-Антонио. Ал жакта АКШда биринчи жолу малдын жайытын алмаштырышкан. Ошондо атчан ковбойлор Сан-Антониого жыйналышып, малды чогултуп, жайытын алмаштырышкан. Алардын күл азыгы пайдалуу жана даамдуу болуу менен бирге жолдо алып жүрүүгө ыңгайлуу болуусу керек эле. Мына ушинтип бул тамак пайда болот. Аймакка жараша жасалуу ыкмасы дагы ар түрдүү. Көпчүлүк бул аштын курамы тууралуу азыркыга чейин талашып тартышып келишет. Андыктан айрым америкалыктар менин жүгөрү кошконумду көрүп нааразы болушса керек. Дагы бирөөлөр буурчакка каршы чыгуулар мүмкүн. Чыныгы чилиге буурчак кошулбайт дешсе, айрымдары ал сөзсүз кошулууга тийиш дешет. Алмачы. Жакшы суроо. Эмнеге алма кошулат дейсизби? Мен Техаста өсүп чоңойдум да. Азыр болсо Батыш Вирджинияда жашайм. Ал жакта чакан чарбам бар. Атактуу ырыдан Батыш Вирджиния тууралуу уккан чыгарсыздар. Албетте, чогуу оонсуз бойлоо. Эмнеге болбосун? Сонун, кеттик анда. 3, 2, 1. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. Баракелде, азаматсыңар. Көтүүсүз дагы болду окшойт. Эми силерди расмий түрдө Америкага кабыл алышты. Батыш Вирджиния өзүнүн тоолуу ландшафты менен белгилүү тоолуу аймак. Айтмакчы, Батыш Вирджиния менен Түштүк Казакстан окшошуп кетет. Менин чарбамда жашылча жемиштин түрүн өстүрөбүз. Арасында алма дагы бар. Эмне айтканы турганыңызды эми түшүндүм окшойт. Ооба, Казакстандын түштүгүндө кандай ири шаар бар? Алматы. Ооба, Алматы алманын мекени. Чындыгында ашканабыз аркылуу көптөгөн нерселер байланыштырып турат бизди. Алыс жактан болгону менен карагылачы. Казакстан менен окшоштуктарыбыз абдан көп. Мына эми алма багбаны силердин берүүңөргө келип, жүгөрү жана алма менен чили тоогун бышырып жатат. Кандай керемет сөздөр болду. Ооба, керемет. Рахмат. Анда тамагыбызды баштайлы. Алгач эмнеден баштайбыз? Алгач мискейди отко коебуз. Дагы бир мискей керек болот бизге. Мына бул чоңурагы. Чоң болгону жакшы. Эми буга бир аз зайтун майын куябыз. Келиңиз мен куяйын. Дагы бир аз куя түшүңүз. Анан май ысып чыгышы керек. Эми майда тууралган тооктун эти менен каймак майды алабыз.
Куурганда жакшы даам берет, соусу чыгып өтө даамдуу болот. Бул өтө маанилүү, анткени бул майды кийин дагы колдонобуз. Мына караңыздар, тоок этинин бир аз майлары дагы бар. Муну ысык казанга салып, каймак май кошкондо ал кызара коорулуп, май эттен чыккан шорпого кошулуп өтө даамдуу болот. And we don't want to throw this away, so we need a little bit extra because we're going to keep using it to cook. So what we're going to want to do Кийин бул майлуу шорпону дагы бир ирет колдонобуз. Рахмат. Эмне себептен дал ушул тамакты тандап алдыңыз? Well, besides it being US chicken, Бул тооктун эти Америкадан алынып келген. the cultural Мындан тышкары Казакстан менен маданий байланыштын болгону мен үчүн өтө маанилүү. Өзүм алма баккандыктан буга алма кошом. when you look at the chicken, Ал эми тооктун эти АКШ Казакстанга экспорттогон алдыңкы өнүмдөрдүн бири болуп саналат. Жүгүрү менен боорчак, калемпир дагы бул жакта өстүрүлгөн. fresh grown. This dish Бул да represents биздин эки өлкөнүн байланышын символдоштуруп турат. it also has a really unique American history. Америкада мунун тарыхы дагы өзгөчө. Анткени ал Сан-Антониолук ковбойлордун маданиятынан башталат. Dish that traces its roots to the cowboy culture in San Antonio. Yeah. And actually this Айтмакчы, бул аш тейлгери 1880-жылдар эле пайда болгон. San Antonio when they used to do the Кийин ал башка жактарга дагы тарап кеткен. Ал мени туулган жерим менен тыгыз байланыштырып турат. Эми каймак майды дагы кошобуз. Жулия Чайлд айткандай, каймак майдын эч зыяны жок, дагы бир аз кошсок жакшы болот. Калган этти алып кое туралы. Бизге ушул жетиштүү. Эттин четтери агара баштады. Көрүп жатасыздарбы? Эми тынымсыз аралаштырып, этибиз тегиз бышып, май акырындык менен эриши керек болот. Анан май эттин соусу менен аралашып, кызыл күрөң түстүү болуп чыгат. Жыты сезилип жатабы? Ооба, окмуш бурукурап чыкты го. Эт дагы түсүн өзгөртө баштады, карасаңар. Кызарган жери калбай, баары тегиз бышышы керек. Ошондо анан этти алып чыгып, калганын ушул казанга эле кууройбуз. Техастагы жашооңуз тууралуу айтып бериңизчи. Мен дагы ушул суроону бергим келип жаткан. Техастагы бала чагыңыз, штаттын өзү тууралуу айтып берсеңиз. Техас өзү чыныгы америкалык штат эмеспи? Ооба, Американы эстегенде дароо эле ушул нерсе ойго келет. Америка тууралуу сөз болгондо көпчүлүктүн оюна Техас келет. Менин Техастагы бала чагым казакстандыктардын бала кезине эле окшош болсо керек. Ал жакта дагы кең талаа керилип жатат. Биз Техасты кең асмандын өлкөсү деп коебуз. Кайда караба, учуу кыйырына көз жетпеген асман көрүнөт. Мен чоңой өскөн жерде бактарактар өтө аз эле. Бирок штат өзү чоң болгондуктан анын ар кайсы бөлүгүндө өсүмдүктөр менен ландшафты айырмаланып турат. Штатты унаа менен айланып чыгуу үчүн тынымсыз бир күндөн ашык жол жүрүү керек болот. Техас чоң штат, демек ал ар түрдүү. Өзүм Гольф Кост деген жерден болом. Океанга 3 сааттык жерде чоңойдум. Бизде күн ысык, суу дагы жетиштүү болгондуктан штаттын башка жерлеринде өстүрүлбөгөн күрүч, жүгөрү, соя, тару сыяктуу азыктарды өстүрүшүбүз. Анан албетте мал кармап, негизинен уй бакчубуз. Атка минүүчү. Ал жакта өтө популярдуу болсо керек. Албетте, мен ат минип эле чоңойдум. Тоогубуз бышт окшойт. Дагы аралаштырып коеюн. Үстү жагы кызарып чыксын. Эми казанды оттон алсак болот. Мына караңыздар, май күрөң болуп калды. Бизге дал ушундай керек болчу. Жакшы. Эми тоог этин башка идишке алып чыгабыз. Эми казанды жай отко коюп, пияз менен сарымсакты салабыз.
are onions and garlic. Yes. Бизге 2 баш пияз менен 2 баш сарымсак керек болот. Two onions over here, so Буларды туураш керек. chopping. Yes. Келиңиз туурашалы. Shopping. Yes. Now what we're going to do Пиязды is майда take 4 some of бурчтуу this кылып туураса onion болот. here and some of this garlic, and Yeah. we're going to go ahead Отту азайтып коёюн. and the heat here just so it's a little bit hot, a little bit of a simmer. Жылуу болуп турсун. Just for a minute. So we're going to want to chop the onion. Yes. So we're I'll do it. dicing- Сарымсакты болсо өтө майдалап алышыбыз And then керек. for the garlic, we're going to want to fully mince the garlic. So, and the reason for that is we don't want Жегенде those- оозго сезилбей, даамы менен жытыгана чыкса болду. garlic flavor there, but we don't want somebody to take a bite of our chili and be like, "Oh, that's definitely a garlic." Макул, түшүнүктүү. Meanwhile, it's totally deliberate. Силерге атайын оориштерди берип койдум. Yes. Өзүм болсо майда карап турайын. And Мен I болгону do пиязды like майда to туурашым mash керекпи? it. Ооба. Nice thing about Негизи this is сарымсакты эле when майда you're туураш керек. to cut everything up, Калган азыктар 4 бурчтуу болсо жетиштүү. everything else needs to be Оңой эле эстеп калса болот. Пияз, тооктун эти, чили калемпири менен алманы 4 бурчтуу кылып тууралат. So everything is cubed. We'll also have apple cubes. Apple. Жакшы, аракет кылам. It's a fun dish to make with Бул даамды балдарың менен жасасаң көңүлдүү болот. Геометриялык формаларды дагы үйрөтүп, бүгүн кандай тамак жасайбыз дешсе, кубиктерди жасайбыз дегендей. Казакстандагы жашооңуз тууралуу айта кетсеңиз. Living here in Kazakhstan. You know, I love Мага Казакстан абдан жагат, өтө кооз өлкө. absolutely beautiful country. Рахмат. You know, it Бул жакта менин туулган жеримди эске салган нерселер what I абдан көп. actually do in the embassy and where this recipe Негизи бул аштын рецеби өзүм иштеген Айыл чарба министрлигинде пайда болгон. and I am the agricultural advisor АКШ элчилигинде айыл чарбасы боюнча кеңешчи катары both to the US government and then to foreign governments. Америка өкмөтү менен башкаларга дагы өз кызматтарымды көрсөтөм. Казакстан менен АКШнын айыл чарба тармагында кызматташуусунун ар кайсы багыттарын табууга көмөктөшөм. Ишим өтө кызыктуу. Анткени тамак аш жаатында дагы экспертмин. Элдин баары эле тамак жегенди жакшы көрүшөт эмеспи? So that's the reason Казакстан глобалдык деңгээлде айыл чарба багыт үчүн өтө маанилүү өлкө. is hugely important to global agriculture. Yes. It's the 7th largest producer of wheat in the entire Мамлекет дүйнөдө буудай өстүрүү боюнча 7-чи орунда турат. wheat crop. It ensures the world can Демек, муну менен өлкө бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү адамдарды, айрыкча Борбордук Азия жана Түштүк Азия мамлекеттерин азык менен камсыздай алат. Kazakhstan also Казакстандын ролу өтө чоң. Мындан тышкары, өлкөдө бодо малдын саны көп жана сүт азыктары кеңири өндүрүлөт. Азыр Казакстандын улуттук даамын бышырсак, бул таасирлердин баары жакшы чагылдырылмак. the only Бир жолу мага казактардан каршкырлар гана көп эт жешет деп айтышкан эле. So and it's Ушул true, чынбы? right? Kazakhs Isn't love it? to say Ооба, that. казактар ушинтип айтканды жакшы көрүшөт. It's true. So, you know, we're big meat eaters Демек, in бул the United чындыкта States. биз Америкада дагы эт жегенди жакшы көрөбүз. Этти эмне себептен ушунчалык жакшы көрөсүңөр? Анткени өзүңөр мал баккандыктан эт жеткиликтүү. And I've had the pleasure to get to go out and work with Жергиликтүү фермерлер менен иштөөдөн чыныгы ырахат алдым. people. And there's so much Алар өтө эмгекчил келишет экен. Окшоштуктарыбыз дагы көп. States and Өзүм америкалык фермермин. Муну менен катар дипломатмын. Мени күн сайын бизде штатта чечүүгө аракет кылган көйгөйлөрдү жоюуга аракет кылган адамдар менен баарлашууга мүмкүнчүлүк some of бар. the same problems we have in the United States. And Like, it's for such example, what are the main Казакстан менен АКШнын фермерлеринин кызматташтыгы тууралуу айта кетсеңиз. farmers of our two countries is, I think, is very important. Yeah, it is. Well, you know, Бүгүн биз today бышырып we жаткан have тоок этин Америкадан тоңдурулган боюнча алып келишет. What's really fascinating about this is this is a Бул өтө жогорку сапаттуу азык. Бирок аны дүкөн текчелеринен табууга мүмкүн эмес. Себеби бул эт кайра иштетилген азыктарды өндүрүүгө колдонулат. Дүкөндөрдө сатылып жаткан тоок эти кайдан чыгарылат? it's being grown Дал ушул Казакстандын өзүндө өстүрүлөт. Алгач ал кайдан алынып келинген билесиздерби? in Kazakhstan or from Айтып берсеңиз. United States. АКШдан. So we actually Биз бул жакта өстүрүү үчүн генетикалык материал болгон мал жандыктарын көп экспорттойбуз. the older Элестетип жатасыздарбы? Бул жактагы тооктордун ата теги Америкадан болот. Мына бул өндүк этине окшогон аппак тооктун эти АКШда өндүрүлгөн. and their grandparents are in the US. And you can see Биз that Казакстанга жогорку сапаттуу эт азыктарын экспорттоо менен катар жергиликтүү фермерлерге америкалык технологияларды колдонуу менен мыкты өнүм чыгарууга көмөктөшөбүз. high quality meat to Kazakhstan. Кызматташуунун багыттары өтө көп. Kazakh farmers. We're
helping them grow more, higher quality with less. Фермер болуу бул чоң сыноо. Күн сайын климаттык шарттар, зыянкечтер жана башка көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө туура келет. Бул глобалдык деңгээлдеги көйгөйлөр, бирок аларды жерден чечүү керек. The solutions are local. The solutions are local, but the challenge Глобалдык көйгөйлөр жана жергиликтүү чечимдер. Ооба, бардык фермерлер мындайга туш болот. Сонун уран болду окшойт. All right, so Эки өңүр тең милдетиңерди мыкты аткардыңар. both done an amazing job, by the way. Clearly, Майыбыз ысып чыкты. so what we're going to do Эми next пияз is менен we're gonna сарымсакты add казанга салабыз. ingredients to this buttery yumminess. So let's just go ahead and Баарын чогуу сала бергиле. dump that in. Мен биринчи салайын. Onion cubes. All right, perfect. We got our Пияз onion салынды, cubes. Now эми we got сарымсак. garlic. Now what we're doing right now is we want to raise Эми the отту temperature көйдүп. here, back up, and we're just going to go ahead Барлаштырабыз. and coat this all in that yummy chicken butter olive oil goodness. Ишиңиз тууралуу суроо бергим келип турат. Сиздин ишиңизде кандай оорчулуктар болот? Жакшы суроо. You know, that's a great question. Кээде ар кайсы өлкөлөрдүн айыл чарба тармагында өтө олуттуу айырмачылыктар болушу мүмкүн. be pretty extreme between different countries. The kind of crops we grow Мисалы өстүрүлүүчү азыктар менен илим жана технологиялар айырмаланышы мүмкүн. sometimes can be very different. So finding Ошондуктан мен үчүн ишимдеги эң оор нерсе өнүмдү өстүрүү. Yes. figuring out how we can Же илим пайдаланууда чоң айырмачылыктар болгон учурда дагы кызматташуунун багыттарын, көйгөйлөрдү жеринен чечүүнүн жолдорун табуу болуп саналат. that's probably the most difficult part of my job. That and to be honest, Анын үстүнө менин ишим өтө көп. busy. I mean, Казакстан өзү чоң мамлекет. Мындан тышкары мен Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө дагы иш алып барам. Дайыма иш сапардамын жана көптөгөн кызыктуу нерселерди таанып билүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Бул үчүн абдан ыраазымын. Бирок үй бүлөмдөн алыста жүргөнүм төшөлтөт. Алгачкы кыйынчылык кызматташтыкты орнотуу менен илимий жетишкендиктерди киргизүү болуп саналат. cooperation can happen. It's a lot easier for Бирок бул нерсе Казакстанда башка мамлекеттерге караганда анча кыйын эмес. Экинчи кыйынчылык үйдөн алыста жүргөнүм. part is just being away from home. So it's Бүгүн great to Толкен be көк around берүүсүнө келгениме кубанычтамын. Эми тамагыбыз кандай болгонун көрсөтөйүн. this beautiful, yummy dish that we Amazing. Кооздук. It's really unique. And we're just going to go ahead and we're going to Сонун, мунун бир бөлүгүн алып кое туралы. Баарын аралаштыруу керек болот. mix back up. And then if you Табак берип коесуздарбы? dish right there, we're just going to Рахмат. take enough of this. Бир аз бөлүп алып коелу. Бул кийин тамактын үстүн кооздугунга керек. The reason is we're going to use this as a topping to our chili. So Карагылачы, алма, жүгөрү, пияз, шорпого аралашып даамыкмуш болду. caramelized deliciousness when we go ahead and finish the dish. So we're getting this enough. 3 бөлүккө жеткендей жарымын алып коеюн. In half roughly. Just to make sure that Дагы бир аз алмадан кошуп койсок болот. maybe one more scoop here of apples. All right. Муну четке алып кое турабыз. Move that aside again. Now with this, Калганын блендерге салып майдалап алуу керек. in the pot here is we're going to Мискейде эле майдалап алалы. Блендерди иштетип коесуздарбы? Тамагыбыз даяр болгончо мен сиздер менен Америка ашканасы тууралуу кызыктар менен бөлүшө кетейин. Америка ашканасы 17-18 кылымдарда Англиянын кулинария салттары менен этникалык америкалыктардын улуттук ашканасынын айкалышуусунун негизинде түптөлгөн. Ошентип жүгөрү жана таттуу картошкө кошулган даамдар популярдуу болуп калат. 19-20 кылымдарда Америка ашканасы бүтүндөй дүйнө жүзүнөн агылып келген мигранттардын арасында бир топ кеңейет.
Бул АКШ ашканасына немец тилиндеги гамбург стейктери, сосиска жана Италия пиясы менен пастанын киришине алып келет. Ар бир америкалык жылына орточо 60 бургер жейт. Бургерлердин пайда болушу 19-кылымдын соңуна барып такалат. Бирок анын кандай пайда болгону азыркы күнгө чейин талаш-тартыш жаратып келет. Бир версия боюнча 1900-жылы Коннектику штатында Луи Ланч ресторанынын ээси Луи Лессинг кардар жанына алып кетүүгө ысык тамак сураганда уйдун этинен жасалган котлетти 2 кесим нандын ортосуна салып берген дешет. Дагы бир версияга ылайык бул рецепт Америкага гамбургдук немец иммигранттары менен кошо келген дешет. 1960-жылы немец иммигранттары элдин баарын хот-дог менен тааныштырышат. Ошентип ал бир заматта америкалык көчө даамынын символу катары укмуш популярдуу болуп келет. Бул уламыш боюнча Сент-Луистик сосиска сатуучу колгабы төгүнүп калганда алардын нандын ичине салып сата баштаган экен. Нью-Йорк жана Чикагонун жумушчуларынын арасында кеңири тарап, аз өтпөй эле хот-дог ак сөөктөрдүн иш-чараларынын дасторконунан дагы өз ордун табат. 1939-жылы падыша Жорж VI жана Елизавета I-нин иш сапары учурунда президент Франклин Рузвельт жана анын жубайы Элеонор пикник уюштурушуп, дасторконго хот-дог коюшат. Падыша Жорждун хот-догду кандай жеш керек деген суроосуна президент Рузвельт тиштеп чайнап жей бересиз деп жооп берет. Ошентип хот-дог элиталык деңгээлдеги расмий эмес иш-чаралардын символуна айланып, хот-дог дипломатия деген термин тарайт. Бары жакшы, аралашкандан кийин тамагыбызды даярдоону улантабыз. Аралашмабыз даяр болду. Мына караңыздарчы, кандай сонун болуп чыкты. Эми майдаланга чейин кандай болгонун карап салыштырып көрөлү. Мында алма, жүгөрү, пияз жана сарымсак бар. Бул болсо ошонун эле майдаланганы. Эми муну кара мискейге салабыз. Баары бир эле идиште даярдалат. So we're going to go ahead and just dump this in. Now we want to Болду, табакты алып салсак болот. we can maybe throw this way right into the sink there. Now we've gotten our Эми бир аз табактын шорпосун кошобуз. Шорпобуз даяр болуп калды. and this chicken stock. Чөмүч берип коесуздарбы өтүнүч? There we are. We're just going to Шорпону аралаштырып, It's nice and consistent. Okay, I've got it at a low heat right now. отун көйүтөбүз. Буга чейин азайтып койгон элем. Take a little bit of this here. Эми аз-аздан улам аралаштырып шорпону пюреге кошобуз. So we're mixing Жакшылап this in. аралаштыруу керек. We get this all mixed up. Kind of a little more. Дагы бир аз шорподон кошолду. Бул дамды жасаганда ким үйрөттү эле сизге? So this dish was Бул дам АКШнын аял чарба министрлигинде көп жасалат. dish. So we have Бизде менин табагым деген атайын программа бар. Анда америкалыктарга тамак даярдоону үйрөтөбүз. Бул дам ошол программадан алынган. from USDA's My Plate program. And you can see how healthy it is, right? We're not adding any salts or sugars. or anything. Буга туз же шекер кошулбайт. Баардык азыктар пайдалуу. Dish is from USDA. Бизди министрликтен тамагы десем болот. So this is good. Көрүнүшү жакшы. We're going to add about Дагы 2 кашыктай шорпо кошолу. broth in here. Тамагыбыз дээрлик даяр болуп калды. So actually the easiest way to probably do this. Ушул жерден эле куюп алсак болот го дейм. Yeah, that's forward. Now we want to take. Эми көк чилек калемпирин кошобуз. Want to go ahead and add them in.
Эми бурчакты кошу керек. Карасаңыздар, тамагыбыз күрөң тартып, үстүндө калемпирлер калкып жүрөт. Бир чыныдай бурчак кошобуз. Ушул идиштин жарымынан. Шурпого окшойт го. Бул шорпо эмес, азыр көрөсүңөр. Баарын күчтүү отко койгондо шорпосу кетип, кою тартып калат. Эми отту көбөйтүү керек. 9га койсок болот. Эми жакшылап аралаштырабыз. Төөнү тартып кетпес үчүн улам аралаштырып турган соң. Эми тооктун этин салсак болот. Дагы бир ирет аралаштырабыз. Кайнап чыксын, анан капкагын жапсак болот. So we want to see those bubbles going. We want to make sure that we're getting that really good heat going on the pot before we put the cover on it. And I like to use a little trick. You've got the little hole here, but I like to just. Капкагында тешиги болсо дагы бир аз кыйшайтып жаап коебуз. And we're going to do one of these where we just kind of leave it off just a little bit. That's my preferred. Адатта мен ушинтип бышырам. Because again, we want. Капкагын бекем жаап койсок, ичиндеги суюгу ташып кетиши мүмкүн. Ал ташыбай соолуп калышы керек бизге. Дагы 15 мүнөттө бышабы. Ооба, алгач кайнап чыксын, анан капкагын жабабыз. Макул. Чилибиз даяр болуп калды. Жакшы. Соусу солуп калды. The final part. Chili, or at least the base of our chili. So you can see here how this has all boiled off, and we've gotten this delicious. Эми бурчак, тооктун эти менен көк чилинин аралашмасы гана калды. Beans and chicken and green chilies. So what we're going to do now is we. Мешти өчүрүп идиштерге сала берсек болот. On low heat, and we're just going to remove it here. And we're going to go ahead and serve it. Okay, so now what we're going to do. Тамагыбызды коорулма азыктар менен кооздоп коебуз. Чөмүч берип коесузбу сураныч? Мына алыңыз. Үстүнө бир аз салабыз. Алма, жүгөрү, пияз жана сарымсак аралашмасы. Тамагыбызды сонун толуктап турат. Күрөң даамдуу аралашма. Тамагыбызга көрүк берип турат. Эми үстүнө аш көктөн сепсек болду. Кинзаны майдалап, тамагыбызды кооздоп коебуз. Эми аш кашык менен бир аз каймактан алып үстүнө кошуп койсок болот. Бул тамактын ачуусун бир аз басаңдатат. Өзүм негизи бир четине салып коем. Силер кааласаңар аралаштырып салсаңар деле болот. Бул казактын даамына окшошуп калды го. Бул ковбой эмне жасап жатат деп таң калсаңар керек. Биз Америкада тамактын сырткы көрүнүшүнө өзгөчө маани бербейбиз. Эң башкысы даамдуу болсо болду. Баары бир кооз болду. Ооба, көрүнүшү дагы сонун. Түстөрдүн айкалышын караңыздарчы. Керемет. Эми дасторкон койдуп, тамагыбыздан бирге даамдаталы. Сонун, даамы кандай болду экен? Өтүңүздөр, өтөлү. Let's go. Бирибиздин эң даамдуу бөлүгү. Кана алыңыздар. Аш болсун.
Thank you. Рахмат. Чоң рахмат. Thank you for Шақырғаныңыздарга ыраазычылык. So I think Барын аралаштырып жесе болот да, албетте. How would you rate your Өз колуңуз менен жасаган даамга кандай баа бересиз? own hands? I think you're happy. Өзүңүзгө жаккан өңдү. I would give this like an 8 or a 9. 10 упайдан 9 же 8 упай. This reminds me of home. Бул даам мага өз үйүмдү эске салат. So much of what's important. Тамак сиз үчүн маанилүү бир учурларды эске салып турат. Connection. There's so much meaning in this. Анын мааниси терең. We've got those apples from Kazakhstan. Буга Казакстандын алмасы менен жашылчалар кошулду. US chicken. Жүгүрү менен даамды тогу эт болсо Америкадан. Бул азыктар менен татымалдардын баары бир даамда айкалышып калды. Кычкыл, таттуу жана ачуунун аралашмасы. Ооба, бул өтө символикалуу. It reminds me. Мунун баары менин үйүмдү эске салат. This I think about Бул даамды жегенде апамды, үй бүлөмдү, өзүмдүн чарбамды эстейм. my farm in the United States. I suggest Эми сизге бизге өзүбүздүн үйдү, үй бүлөлөрүбүздү эске салган даамды ооз тийүүнү сунуштайбыз. Бул биздин меймандостуктун символу. Бул пончикпи? Ошого окшош. Силер пончик десеңер, бизде бул боорсок деп аталат. Боорсоктор. Боорсокту каймак менен жесеңиз сонун болот. Дасторкондо каймактан түрө коюлуптур. We've got all kinds of different sour Кана creams. даам татайын. All right, I'm gonna try one of these. Минтип малып, оозго салып жейбизби? Ооба. Just all in. Yes, All all in. in. Yes. All in. Go forward. What do you think? Кандай экен даамы? amazing. Өтө даамдуу. It took me one bite Тамагыбыз actually дагы to say өтө даамдуу it's болуптур. just the Мага абдан жакты. Сизге ыраазычылык. You're very welcome. I hope that you both enjoy it. Силерге жакканына кубанычтамын. Бул биздин маданияттардын айкалышуусунун даамы. And we also have a little symbol. Баса, карасаңыз дегенде биз Америка маданиятынын символун коюп койгонбуз. Ооба, байкадым. Эркиндик статуясы. Liberty, yes. It's very related to food. Бүгүнкү берүүнүн урматына деп атайын коюп койдук. yes, of course. Hey, you know, Менин ишим дүйнө кыдырып, жаңы адамдар менен таанышуудан тышкары түрдүү тамактардан даам татып, адамдарды биздин Америка маданияты жана тарыхы менен тааныштырууга мүмкүнчүлүк берет. and one of the best parts is Мунун ичинде эң көңүлдүүсү албетте улуттук ашканабыз менен тааныштыруу. Мунун урматына ушундай аксессуарларды алганбыз. Эми Даурен экөөбүз жарашып калдык окшойт. Ооба, сонун жараштыңар. Моюн орогуч сага куп жарашты, айрыкча эриндеги боек менен. Рахмат. Yes, exactly. Before you Берүүбүздү аяктардан мурда сизге камдаган белегибиз бар эле. Дагы сюрпризби? Дагы бир сюрприз. Чоң рахмат. are national, Бул казактын таттуулары. not national, but these are dessert for you. These are sweets Шоколад капталган жент. with gent Жент бул май жана шекер кошулган талкан. Даамы сонун. and roasted millet mixed Керемет. Чилиден кийин десерт катары сонун болчудай. excellent. This will be Ооба. the perfect thing to finish off a nice chili, right? Белегиңизге рахмат. Даамы сонундай I көрүнөт. really appreciate this. That looks delicious. Absolutely delicious. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Толк энд Кук берүүсүнүн башка чыгарылыштарын Селфи телеканалынан көрө аласыздар.